بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін көте тұрған сабағымыз жин тию жана талма орусу. Биринчиден жинтиет деген эмне? Жинтиет бул араб тилинде жинтиет деген сөздү бул кааннал жин массатху юқалу бихи масса мин жунун. Араб тилинде жинтиет деген сөз жанакындай жинди болуп калды деген маанини билдирет дейт. Ал эми терминдик маани шарияттагы жинтиет деген. Бул шайтандын адамга залакасы, зыяндыгы. Бул кандай? Мин хариджи жасадихи ау мин дахилихи ау минхума маан. Денесин сыртынан зыяндык берет. Же денесинин ичинен дейт. Же экөөнөн дейт. Демек бул жинтиш эпилепсия оорусунан дагы чоңураак өзүнө бөлүк дейт, камтыйт. Демек эпилепсия оорусу бул балким анын башка доо кеткенден. Ошол баш тарабында. А бул жинтию ал кеңирээк денелерди өзүнө камтыйт. Мисалы кандай? Анва алмас бул жин тиген 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүк бул мас кулли. Адамдын барлык денесине тиет. Мындайча айтканда барлык денесин өзүнө камтылат. Колун кааласа көтөрөт, башын караса кыймылдатат, бутунда айтор барлык денесин колдонот. Бул жин тиген. Ошон үчүн жин тиген адамдар кээ бирде өз билбеген абалга басып кетип калат. Өз билбеген абалда жүргөн болот. Эмнеге? Жин тиип, жин анын денесин өзү билгендей колдонот. Экинчи бир түрү бул мас жүз'i, бир бөлүгүн гана зыяндык берип, бир бөлүгүнө гана тийиши мүмкүн. Же болсо жанакындай бир гана бөлүгүн, бир органды, бир бөлүгүн гана тийип, ошо нерсени кармашы мүмкүн. Кездира, жанакындай булчундарын, колундагы бир мүчөсүн. Же болсо рыжыл, же бутун, ау лисан, же тилин байлап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул адам жин тийип туруп, ошо тили өз каалагандай сүйлөй албашы мүмкүн. Ошон үчүн жин тийгенде бир мүчөнү кармап калат. Ошон үчүн же болбосо бир бети бул тарабын тийгенден бул тарабы иштебей калышы мүмкүн. Же колу, же буту, айтор ошол жерде жин жүргөндүн белгиси. Үчүнчү белги мас даим. Дайыма жин ага тийип, дайыма жин анын ичинде, денесинин ичинде же денес сыртында болушу мүмкүн. Ваху ай ястамиррал жин фи жасадиги муддатан тавилатан. Адамдын денесине узун бир убакытка, көп бир убакытка жүрүшү мүмкүн. Адам денесин чыкпай. Төртүнчү бир бөлүгү бул мас таиф деп коет. Жанакындай айланган кыска бир мөөнөттө. Хада мин дакайк кел кавабис. Жанакындай бир мүнөт же бир секундтай учурда тийип кетип калышы мүмкүн. Ошол үчүн бир адам ошол убакта бирдеме сезиши мүмкүн да, кыжылат болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ал адамдын кадимкидей эле бети оорулошуп, баш оорулошуп, же бетине бир нерсе чапкандай, ургандай болуп, же денеси бир нерсе катуу кармагандай болуп, бул адамга жин тийиши мүмкүн. Ошентип жин тийгенде бул адам ар кандай кызыктай абалдарга түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жин тийген адам эмнени сүйлөп атканын билбейт. Эмнени кылып атканын билбей калышы мүмкүн. Анан кийин
ошол учурда адамдар келгенде, биз дем салганда, бул адамдар кийин дем салып өзүнө келип айыгып калганда, аларга айтсаң таң калат экен. Мен чын эле ошондой сөз сүйлөдүмбү, мен чын эле ошондой иш кылдымбы деп кийин уялып калышат. Неге? Анткени жин тиген адам эчтекеден коркпой калышы мүмкүн. Эми иншалла биз жанакындай эпилепсия, талма оорусу жөнүндө дагы кичине бул жерде козгойбуз. Талма оорусу бул дагы жанакындай мин арвал хабиса, нажас, ыпылас жандардын себебинен, жиндердин себебинен болушу мүмкүн. Эми ошол жөнүндө кененирээк бир маселе курсак, талма оорусу жанакын бул сар'ан деп коет. Ас-сираа бул истилахан терминдик мааниси иллатун тамна ал-а'да ан-нафсия ан наф'ал харака вал хас. Мындайча айтканда, адамдын мүчөлөрүндө бир тоскоолдук болот дейт. Өтө себептүү. Ал кандай себептүү? Жанакындай руханий жагынан бир себептүү бир тоскоолдуктар болот. Анан кийин ал ар кандай кыймыл аракеттерге душар болот. Ошол үчүн ал тууралуу Ибн Хаджар ал-Аскалани айткан, бул адамда бир денесинде бир мүчөсүндө тоскоолдук болуп, жана ар кандай кыймыл аракеттерге душар болот, жана балким ал башында же бир жеринде доо кеткенинден дейт. Бул ошол негизги терминдик мааниси. Бирок ошол талма оорусунун түрү бар шариятта. Эң биринчи түрү бул минал джин, жинден болгон талма оорусу бар. Экинчи түрү бул тыбби, медицина жагынан. Ошол үчүн көп адамдар бизге талма оорусу менен келгенде, мен биринчи айтам, сиздер медициналык жактан диагноз койдуруңуздар. Башын МРТ-га же болбосо өзүнүн тиешелүү жерге апарып тарттырыңыздар. Биринчи эң жеңил МРТ-га тарттырсаңар болот. Андан кийин томография тарттырасыздар. Эгерде башында доо кеткен болсо, жанакындай кан тамырлары ичкерип, башында бир кайсы бир абалга душар болуп, ошол себептен болуп жаткан болсо, анда бул адамдын талма оорусу жинге тиешеси жок. Бул медицина жагынан дарылаганга ошол тарабынан карыла турган иш. Мындайча айтканда, талма оорусу жанакындай бир травма алыш керек. Же кичи кезинде катуу башы бир жерге тийген, же чоңойгондо деле бир жерге катуу тийген, бирок ошентип ошол травманын негизинен, ошолки залакаттын негизинен бул адамдын кан тамырлары ичкерип башында, ошондон жанакындай кислород, ошондой аба жетпей, бул адам жыгылып, ошондой талма оорусуна душар болот. Ошол үчүн бул адамда жин жок. Жин тийбейт. Бул адам медициналык жагынан бир доо кеткен. Ошол үчүн бул адамдарга андай талма оорусуна Аллах субханаху тааля тагдырына жазды. Аллах жакшы билүүчү, шипасын берет. Бирок медицина илиминде көп врачтар, дарыгерлер айтат, биз талманы айыктыра албайбыз дейт. Бирок мындай нерсе бар. Анткени алар билбей жатат кээ бирлери. Себеби дегенде жинден болгон да талма бар. Ошон үчүн алар ар кандай дарыларын берет дагы, ал адамдын маселесин түшүнбөй калышат. Неге? Себеби дегенде томографияда тарса таза чыгат, МРТ-дан бүт баары ордунда, бирок баякындай эле талма менен жыгылып жаткан болот. Ошон үчүн медиктер, тагыраак айтканда врачтар, булар шариаттык илим жок болгондуктан, булар ошол себептен билбейбиз дейт. Талма оорусун кантип айыктырышты. Ошол үчүн шариатта талма оорусун Ибн Кайым аль-Жаузия өзүнүн китебинде экиге бөлөт. Биринчи медицина жагынан, экинчи жин жагынан. Ал эми медицина жагынан ал талма оорусу тез эле кетет иншалла. Неге? Себеби дегенде өзүнүн дарыларын алар берет, атайын
ал жагынан дарыгерлер өз жаатында жакшы билишет. Бирок жанакындай жинден болгон талма оорусун алар билбей калышат. Эмнеге? Анткени бул жинден. Анткени мен канчасына дем салганда биринчи диагнозун, МРТсын көрөбүз, андан кийин томографиясын көрөбүз. Эч бир диагноз коюлбай калгандан кийин чакырабыз, дем салып беребиз дейбиз. Ошон үчүн дем салганда чын эле бул адамда жин болгон болот. Тил менен сүйлөп кадимгидей ошондой окуяларды көп болду. Ошон үчүн биз 2008-жылдан бери дем салып жүрөбүз. Бул тарабында биз көп жылдан бери дем салып жүргөн адам катары сиздерге айтып жатам. Анткени биз ошол учурда ар кандай окуяларга дуушар болгонбуз. Ошон үчүн мисалы бир адамдын окуясын айтып берейин. Россиядан жубайын алып келген бирөө, кыргыздар. Ошол аялына диагноз коюп, талма оорусу менен Россияда жатты, Москвада бир жеринде. Бирок ошол врачтар, орустар айтты: бул биз тараптан эмес, бүт диагноздар таза чыгат, бирок туруп эле талма болуп жатат. Бул адам силер молдого барбайсыңарбы? Орус аял айтат: молдого, мындайча айтканда имамга барла дейт. Эмнеге? Анткени ошол орус аял балким ошол татар болсо керек дейт да. Эмнеге? Себебинде ошондой барып дем салдырып койгондо ошондой талма оорулары айып кетет деп өзүнүн кеңешин айтып аткан экен. Ошон үчүн биз айтып жатабыз, талма орус менен ооругандар экиге бөлүнөт. Ошондой эле кимдин көзүнө бир нерсе көрүнүп, галлюцинация деп тур, бүт баарын эле каяка чогултуп пачкалап тыгып атат, псих больницага. Туура эмес. Псих больницада психтер да жатат, жана жин оорус менен ооругандар да жатат. Ошон үчүн бул жагында кичине ажыратып айтып берсек, кимди псих десек болот, кимди акылынан кеткен жинди десек болот, кимди жин кирип калган адам десек болот. Үч жагынан. Биринчиден, биз дем салганда биз айтабыз, эң биринчи сөздөр көзүңдү жум дейбиз. Жинди адам, псих адам, ал көзүн жумбайт. Мындайча айтканда, ал эчтекени кылган ишине жооп бербейт. Ошол үчүн неадекватный деп коет. Бул адам псих адам, бул адам жинди адам. Ичинде жин жок, бул өзү жинди. Жин бар адам, бул адам айткан сөздөрдү угат, көзүн жумат. Бирок кээ бир учурларда эле жанакындай псих адамдын, жинди адамдын өз өңүнө кирип, ар кандай сөздөрдү сүрүп, дөөрүп, ар кандай сөздөрдү айтып жаткандыгы үчүн дарыгерлер, ушу псих больницадагы иштегендер, алар биздин пациент деп ойлоп калышы мүмкүн. Экинчи бир белги. Псих адам, жинди адам, аны жылаңач чечиндирип койсоң, элге чыгып кете берет. Анда уят жок. Жин кирген адам, ошентип чечиндирип чык десең, жок дейт. Эмнеге чечиндирип чыгам? Мен чыкпайм дейт. Эмне? Анда уят бар. Демек, качан гана уят болсо, анда бул адам жинди эмес. Бул адамда жин бар. Анткени жиндер дагы уялат. Ошол үчүн аль-хаяту миналлах вал хаджалату минаш-шайтан. Уяттуулук бул Аллахтан, тартынуу бул шайтандан деген. Үчүнчү бир белги, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, руфиал калам ани саласа, 3 адамдан күнөө жазылбайт дейт. Анин наим хатта ястайкиз, уктап жаткан адам турмайынча, анил гулам хатта яблуг, кичинекей бала балагатка жетмейинче, мындайча айтканда 14-15 жашка жетмейинче. Андан кийин үчүнчү, анил маджнун хатта ясих, жинди адам, мақила масхур, мындайча айтканда ал-масру, жанакындай сыйкырланган, жин кирген деген жок пайгамбар. Ал-маджнун dedi. Маджнун деген мына жинди адам, акылы жок адам. Демек, шариятыбызда кимдин акылы жок болсо, бул адамга намаз парз эмес. Бирок кимдин акылы бар,
Бирок жини бар болсо, бул адамга намаз парз. Жиниң болсо да ичинде намаз окуш керексиң. Жиниң намаз окпашсаң, башыңды чайкап, денеңди айландырып, колдоруңду, колтуктарыңды кытылап, ар кандай кыла берсе дагы, намаз сага парз. Неге? Сага жин кирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жин кирген адам намазды ташасын деген жок. Мына ошондон алымдар эреже алып келет. Демек, жинди адам акылы жок экен. Жин кирген адам акылы соп-сонун иштейт. Кээ бир адамдарга дем салдык, жин кирген киши укмуштай канча жыл мурда эмнени кылганын бери айтып берет. Бул адам акылы, мындайча айтканда, тамашалап айтсак, масло десек болот да. Бул шундай сонун иштейт. Ошол үчүн жин кирген адам менен жинди адамды айырмасын билиш керекпиз. Демек, жин кирген адам болуп калса, аны психбольницага жаткырбагыла. Эмне үчүн психбольницада дарыгерлерден баштап ооруп кетип атат? Вроде бы ал кичинекей кезинен бери адекватный жинди адам эмес, соо эле адам. Анткени бул жагын ылгабай, жинди адам экен деп жини бар адамды киргизип коюп, ошол адамдын жини тигил дарыгерге кирип кетиши мүмкүн да. Не себептен ошону? Анын себебин билбей атпайбы? Неге? Анткени жанакындай жинди адам бул враждебный болот. Тубаса болот. Атаса тубаса жинди болуп калышы мүмкүн. Ал эми жин тийген адам, жин кириш, бул тубасы болбойт. Кимдин атасы жин менен ооруган болсо, кийин баласы жин менен оорушу шарт эмес шариятта. Ошол үчүн экөөнүн дагы айырмасы ушул жерде. Эпилепсия жөнүндө эмне деген дагы кептер бар. Ошол үчүн Ибн Кайым рахимахулла өзүнүн Тыббы Набауи деген китебинде 190 бетинде айтат. Талманын эки түрү бар дейт. Сар'ун минал арвал хабиса ал-ардия, бул жердеги ыплас жандардан болгон талма болот. Булар ар кандай жаман нерселерди таасир берип, адамдын башында балким ошол кан тамырларды кайсы бир деңгээлде кысып, бул адамды талма оорусу менен оорутат. Ошол үчүн пайгамбардын доорунда бир аял, күң аял талма оорусу менен ооруган. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келип дуа кылыңызчы, мен айыгайын деген. Пайгамбар айткан: мен дуа кылсам Аллах шифа берет, бирок сен ошого сабыр кылсаң бейиштен болосуң деген. Эмнесин тандайсың деген. Тигил аял айтат: мен бейиште болгонун каалайм. Анда мага ушунда дуа кылыңыз, Аллахтын элчиси, мен талмам башталганда авраттарым көрүнбөгөндөй абал болсун деп дуа кылыңыз дейт. Анан пайгамбар дуа кылып, ошол аял өлгүчөктө талма оорусу менен ооруганда анын авраттары көрүнгөн эмес. Демек, талма оорусу же жинден болот экен, же жанакындай медициналык илимден экен. Медициналык жанакындай илим аны карайт. Бул жанакындай адам травма, катуу бир залакка башына доо кеткен деген. Эми бул хадистен эмне пайда табабыз? Талма оорусунан айыгыш шарт эмес экенин табабыз. Эгерде шарт болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: жок, сен айыгыш керексиң, ке дуа кыл деген. Жок. Мындайча айтканда, талма оорусунан айыгыштан мурда сабыр кылыш эң биринчи турат экен. Анткени эмне? Анткени талма оорусу ушундай оору, ал оору менен ошол дартка түшүп калган адам кыжалат болуп динден чыгып кетпесин деген сөз. Сабыр кылыш себебинен талма оорусунун узактыгы сыйкыр оорусунан дагы узагыраак экен да. Ошол үчүн кээ бир адамдар талма оорусу менен ооруп жүрүп бул дүнөдөн кетиши мүмкүн экен. Ошол үчүн сабыр кылган эң биринчи орунда экен. Бирок Аллах субханаху ва тааля шифа берип калса, аракет кылсын, адам шифа сурасын. Шифа берип калса, бул Аллах субханаху ва тааля ага берген берекеси. Ошол үчүн талма оорусунда эгерде бир тууганым сиз шифа таппай калсаңыз, билип коюңуз, сабыр кылсаңыз, сиз Аллахтын бейишин табасыз. Аллахтын бейиши аны субхана ва тааля сабырдуулар үчүн даярдаган. Ошон үчүн келиңиздер, кандай гана бир дартка чалдыгып калсаңыздар,
кыжалат болуп, ошол дарттан чыга албай ар кандай жакка барбаңыздар. Ошон үчүн көп адамдар айтат, барбаган жерибиз калган жок дейт. Жок, туура эмес кылып жатасыз. Сиз биринчиден каяка барыш керек? Өзүнүн адисине барыш керек. Башыңыз ооруйбу, бирде денеңиз ооруйбу, сиз дарыгерге барыңыз. Ошон үчүн мага көп адамдар чалып келейм дегенде мен айтам биринчи. Эмне гана оору менен ооруп жатсаңыз, башыңыз ооруйдубу же жүрөгүңүз ооруп атабы, сиз биринчиден жанакындай медициналык текшерүүдөн өтүңүз. Башыңыз тарттыңыз же МРТ же айтор ошонун өзүнүн анализин алып, бүт бардыгы таза же дарыгерге көрүнүш керек. Терапевтке, дарыгерге көрүнүш керек. Неврологко көрүнүш керек. Ошол адамдар жакшы эле экен, биздин адис эмес, сиз жакшы элесиз, карап көрүңүз деп жибергенден анан биз айтабыз, бизге келиңиздер. Неге? Себеби дегенде кээ бир дагы адамдар бар, дем салам деп туруп, булар бүт нерсенин баарына дем сала берет. Бир адамдын сахарын, диабетин оораса эле ага да дем салып бере берет. Бир адам өзү импотент болуп оораса да ага да дем салып бере берет. Импотентти түзөп берем дейт. Кандай субханалла. Бир адам анын өзүнүн оорусу бар, жанакындай пес оорусу бар, витилиго деп коет. Ак кара чыгып кеткен. Ага да дем салып бере берет. Мен ошонду арылтып беремен дейт. Неге? Бул хада ражул тамма, бул алычный, акчанын артынан ээрчиген адам бул. Ошол үчүн көрүнгөн адамдар азыр пайда болду. Дем салуучулар көбөйүп кетти. Мен дем салам, мен кыйратам деп толгон токой чөптөрдүн, толгон токой дарыларын баарын жазып берет. Субханалла. Кийинки сабакта өтөбүз. Биз дем салуучу адам же тагыраак айтканда табып ошол дарыгер бейтаптын ооруп жаткан адамдын 20 маселесин билбесе, бул адам дарыгерлик менен, табыпчылык менен алек кылбасын. Ошол жөнүндө дагы кийинки сабакта өтөбүз. Эми дарыгердин белгилерин өтөбүз эмки сабакта. Кайсыгы дарыгер туура, кайсыгы дарыгер бул туура эмес. Аллах субханала тааля бизге ошол эпилепсия оорусунан ким ооруп жаткан болсо, Аллах субханала тааля аларга шифа берип, бизге, сиздерге, бизге бардыбызга Аллах субханала тааля ошондон туура түшүнүк берип, өзүнүн берекесин берсин. Демек, эпилепсия, талма оорусу бул экиге бөлүп карадык. Талма оорусунан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айттык. Жана Кур'ан Керимде ошондой Бакара сүрөсүн жанакындай ким сүткорлукка жакын болсо, ал адам талма оорусу менен ооруйт деген. Мындайча айтканда сөзүнүн мааниси, ким сүткорлукка жакын болуп, сүткорлукту алган болсо, ага шайтан ошол тиет. Кыямат кайымда шайтан тиген абалда тирилет. Алладина яакулуна риба ла якумуна илля кама якуму аллади ятахаббатаху шайтану минал мас. Ким сүткорлукту жеген болсо, алар шайтандар аларга тигендей, кыямат кайымда ошондой абалда тирилет дейт. Демек, Аллах сатасын, талма оорусу жана жин тиген көбүнчө бул рибага байланыштуу экен. Эң сабакта биз дарыгердин түрүнө киребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.